Саламатсызбы теле көрүүчү, сиз көрүп турган Маек программасы бул чыгарылыш шайлоого байланыштуу болот. Өткөн жумада талапкерлер менен партиялардын бюллетендеги тизмеси аныкталып, үгүт иштери башталды. Үгүткө байланыштуу Боршайком тарабынан түзүлгөн шарттар, милдеттенмелер, талаптар жөнүндө сөз кылабыз. Студиябызга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматовду чакырдык. Көрөрман экрандагы номерге чалып, биздин Маекке кошулсаңыз болот. Абдыжапар Гапырович, студиябызга кош келипсиз. Ушул төмөндө белгилеп кеткендей эле үгүткө байланыштуу жөнүндө маегибизди баштасак, алгач ушул талапкерлерге, партияларга кайсы деңгээлде, канчалык деңгээлде үгүт иштерин кылса болот, мыйзам кайсы жерге чейин жол берет? Жакшы болот. Сиз белгилеп өткөндөй, азыр 28 ноябрга дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосу бир нече этаптар артта калып, азыр сиз белгилеп өткөндөй, шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлүп башталды. Мыйзамда шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн да жол жобосу, алардын мөөнөттөрү так көрсөтүлгөн. Мыйзамдын талаптарына ылайык шайлоо алдындагы үгүт иштери талапкерлердин тизмесин каттоону мөөнөт аяктагандан кийин башталып, добуш берүүгө 24 саат калганга чейин жүргүзүлөт. Башкача айтканда, 27 ноябрь эртең менен саат 8ге чейин шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзсө болот. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин дагы жүргүзүүнүн мыйзамда каралган жол жоболору бар. Аларга ылайык талапкерлер, саясий партиялардын, алардын өкүлдөрү массалык маалымат каражаттарын колдонуу менен, анда да мыйзамда каралган ченемдер бар. Баягы басылма каражаттарды, печатный продукцияны чыгарып, аларды таратуу менен, жолугушууларды өткөрүү менен, элдер менен тиешелүү көрөнөктөрдү жер-жерлерге илүү менен өткөрсө болот. Андан сырткары, ушул мен азыр белгилеп өткөндөй, массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары дагы азыр талапкерлер жана саясий партиялар үчүн атайын Борбордук шайлоо комиссиясынан аккредитациядан өтүшкөн. Алардын жалпы саны 243 субъект бүгүнкү күндө шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн аккредитацияны өтүп турушат. Алардын ичинде 51 телевидение, 29 радио, 98 интернет басылмалары, калгандары мезгилдүү басылмалар, бул радио, гезит журналдар болуп эсептелет. Алар ошол биздин шайлоого аттанган ошо талапкерлер катталган жана саясий партиялардын өкүлдөрү, талапкерлери үчүн кенен бир аянтчы болуп келет деген ишенич бар. 2021 жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Ушул жарлык жөнүндө да кыстыра кетсеңиз. Туура айтасыз, буга чейинки мамлекет башчынын, мамлекеттик органдардын, шайлоону уюштуруучулардын мындай бир аракети ошол шайлоону таза, чын, мыйзам чегинде өткөрүүгө багытталган иштери болот эле, бирок алар дайым эле майнап чыкпайт эле. Азыр мамлекет башчы тарабынан өткөрүлгөн кеңешме, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынан, мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү администрациянын жетекчилерин чогултуп кеңешме өткөздү. Андан кийин мына сиз айтып аткан азыркы указ жарыяланды. Ошол указдардын негизинде ошол бизде азыр мындай бир көйгөй болгон эки маселени жоюуга багытталды. Биринчиси бул административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланбоо, жана экинчиси добуштарды сатып албоо боюнча ушуга багытталган чаралар болду. Буга чейин мындай мыйзамда нормалар, алар үчүн ушундай керектүү чаралар көрүлө турганы билинсе дагы, мындай бир иштиктүү мындай аракеттер болгон эмес. Азыркы жерлерде биз ошол чыгып көргөн убакта дагы ошол жергиликтүү бийликтеги өзүн башкаруу органдарынын жетекчилери ошол саламаттык сактоо, элге билим берүү тармагынын кызматкерлерин, алардын жумушчуларын ошол шайлоо процессине активдүү катыштырган фактылар болгон буга чейин. Азыркы ошол
жарыяланган указда дагы ушул тиешелүү социалдык тармактын кызматкерлерин, маданият, элге билим саламаттык сактоо тармактарынын кызматчыларын ушул шайлоо процессине аралаштырбоо, аларды үгүт иштерине пайдаланбоо боюнча багытталган ушул нормалар болду. Мына бир нече мисалдар бар. Азыр ушу аралашкан шайлоо процессине аралашкан жетекчилерге көрүлүп аткан чаралар, мисалы акимдин бошонушу, бошотулушу, мэрлерге сөгүш берип азыркы ушу чаралардын көрүлүп аткандыгы, кечээ эле Борбордук шайлоо комиссиясына биз социалдык тармактан бир маалымат чыгып, ал боюнча дагы мамлекеттик кызматкерге карата чара көрүүнү атайын чечим менен министрлер кабинетине жөнөттүк. Менин оюмча ушул аракеттер биздин ушул шайлоону таза, ачык өткөзгөнгө бир өбөлгө болот. Ошол мыйзам бузуулардан жана биз айтып аткан добуштарды сатып алуу, же болбосо шайлоо алдындагы үгүт иштерине мыйзам бузуучулук, же болбосо административдик ресурсту колдонуунун мындай алдын ала турган бир чаралар болуп эсептелет дейбиз. Мындан сырткары дагы өзүңүздөр билесиздер, буга чейин өткөрүлүп келген шайлоолордо биз байкайт элек, ошол жерлерде муниципалдык мекемелердин, мисалы шаарларда ошол домкомдордун, кварталдык комитеттердин, аймактык ошол өзүн өзү башкаруу органдарынын бир жетекчилери ошол шайлоо алдындагы үгүт иштерине, шайлоо процессине аралашканы. Бул боюнча азыр ушул конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө ылайык 21 деген статья атайын киргизилген. Ошол административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга бөгөт коюуга багытталган норма. Бул норманын негизинде жана биз айтып аткан муниципалдык мекемелердин кызматкерлери бул шайлоо алдындагы үгүт иштерине, шайлоо процессине дегеле аралашты. Аларга тиешелүү чара мыйзамда каралган бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде, шайлоо мыйзамдарынын негизинде жана уголовный жоопкерчиликте каралышы ушундай нормалар атайын киргизилди. Ошол менин оюмча ошол шайлоону таза өткөзгөнгө, ушул мыйзам чегинде өткөзгөнгө бул бир нече ушул рычаг болот деп ишенебиз. Мурда шайлоого кийлигишпөө админ ресурсту колдонбоо боюнча сөз түрүндө эле айтылып келсе, эми укуктук нормативдик база менен бекитилип албады. Буга президент кол коюп, анан муну аткарууда тийиштүү мамлекеттик органдарга милдеттенме жүктөлдү. Ошол эле учурда министрлер кабинети реалдуу кадамдарды, иш аракеттерди жасоого мүмкүнчүлүк түзөт да. Жоопкерчилик каралган, буга чейин дагы Лейлек районунун акими жумуштан алынды. Ошол боюнча дагы мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги жөнүндө да токтолуп кетсеңиз. Туура айтасыз, бул жоопкерчилик боюнча кечээки жарык көргөн указ дагы ошо жоопкерчиликке багытталган. Президенттин указында жоопкерчиликке багытталган министрлер кабинетине, шайлоо комиссияларына, прокуратура органдарына, сот бийлигине жана тышкы иштер министрлигине бир нече алдына мындай милдеттерди коюлган. Бул кайсы бир деңгээлдеги чиновник, кайсы бир деңгээлдеги муниципалдык мамлекеттик органдын кызматкерлери эгерде шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышса, шайлоо процессине аралашса, алардын кызматтан кетирилиши жана административдик жана башка жоопкерчиликтерди кароо боюнча. Анан ар бир мамлекеттик органдар ошол эгерде ушундай мыйзам бузуулар орун алган болсо, аларга өз ара аракеттенүүнүн мындай бир кадамдарын көрсөткөн ушундай атайын алгоритмдер иштелип чыккан. Ошого байланыштуу жерлерде округдук шайлоо комиссиясында, борбордук шайлоо комиссиясында атайын ушундай жумушчу топтор түзүлгөн ыкчам чара көрүү боюнча. Ал ыкчам чара көрүү топторуна жерлерде милициянын, прокуратуранын жана улуттук коопсуздук кызматынын жооптуу кызматкерлери, жетекчилери тартылган жана шайлоо комиссиялары ал жумушчу топторду жетектейт, тиешелүү чараларды көрөт. Бүгүнкү күнгө чейин түшкөн айрым бир мындай бир кабарларга, маалыматтарга, биз социалдык тармактарга чыгып аткандагы маалыматтарга биз азыр жумушчу топтор аркылуу мындай бир реакция болуп, айрым талапкерлерге эскертүүлөр берилди. Айрым шайлоо процессинин башка катышуучуларына
бузуулар жөнүндө кодекстин ченеминде чаралар көрүү боюнча ыйгарым муктуу мамлекеттик органдарга билдирмелерди жөнөттүк. Ошон үчүн менин оюмча бул указдын жана мыйзамда киргизилген жана сиз белгилеп өткөн административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланбоо боюнча киргизилген нормаларга азыр кадыресе ошол шайлоону уюштуруучу катары шайлоо комиссиялары жана башка мамлекеттик органдар менен биргеликте азыр буга мындай бир кадыресе чаралар көрүлүп баштады десек болот. Бул ушул таза шайлоону мыйзам ченемдүү шайлоону өткөрүүгө өбөлгө түзөт. Буга чейинки шайлоолордо айрым партиялар, айрым талапкерлер элдин добушун алуу үчүн ошол айылга баягы социалдык маанидеги объектилерди куруп берип, балдар аянт жасоолобу. Азыркы шайлоодо болсо, эгерде ушундай жолго бара турган болсо, мыйзам чегинде жазалар каралган. Ошонун жөнүндө да. Туура айтасыз, мыйзам ченемдүү талапкерлерге, саясий партияларга бир нече административдик, башка жоопкерчиликтер бар. Аны шайлоо комиссиялары же болбосо башка мамлекеттик органдар тарабынан ошол чаралар көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, ошол шайлоо мыйзамдарын талаптарын шайлоо алдындагы үгүт иштеринде болобу, добуш берүүнү уюштурууда болобу, жага чейинки болгон этаптарда болобу, эгерде мыйзамды четтеп өтүп аткан болгон болсо, толук аткарылбай аткан болсо, анда талапкерлерге, саясий партияларга шайлоо комиссиялары тарабынан эскертүүлөр берилиши мүмкүн. Же болбосо жана айткандай бузуулар кодексинин негизинде чаралар көрүлүшү мүмкүн. Эң аягы эгерде ушундай көрүнүштөр кайталана бере турган болсо, анда мындан ары шайлоодон четтетүү боюнча дагы шайлоо комиссиялары чечимдерди кабыл алышы мүмкүн. Азыр Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосун өткөрүп атканыбызга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү ушундай фактылардын тиешелүү ушундай көрүнүштөрдү далилденген болсо, анда талапкерлерге, саясий партияларды мындан ары шайлоодон четтетүү боюнча да чечимдерди кабыл алышы мүмкүн. Ушу четтетүүгө дагы ошол шайлоо күнү айрым бир талапкерге карата баягы добуш сатып алуу фактысы аныктала турган болсо, далилдене турган болсо, ошол талапкер тез канчалык мөөнөттө шайлоодон четтетилет жана кандай чара көрүлөт? Шайлоо комиссиясы тарабынан мыйзамда аларды четтетүүнүн, тизмеден алып коюунун ушундай анын мөөнөттөрү так каралган. Эгерде бир мандаттуу шайлоо округунан чыгып аткан талапкерлерди четтете турган болсо, 3 күнгө чейин, добуш берүүгө 3 күн калгандан кийин алышы мүмкүн. Эгерде сиз айтып аткандай добуш берүү күндөрү болгон болсо, анда ушундай маселени шайлоо комиссиялары дароо караш керек. Шайлоо күнү, добуш берүү күнүнөн 1 күн мурда ушундай маалыматтарды, ушундай кайрылууларды дароо караш керек. Ошол эле замат эгерде андан кийин ошол добуштарды сатып алуу, же административ ресурсту колдонуу, же башка бир каралган мыйзамда каралган мыйзам бузуулар эгерде аныкталган болсо, депутатты каттаганга чейин дагы ошол иш аракеттерди шайлоо комиссиялары, башка мамлекеттик органдар көрүлүшү мүмкүн. Башкача айтканда, добуш берүүнүн жыйынтыгы менен дагы мисалы бир нече каралган нормалар бар. Эгерде шайлоо фондунан кыйып өткөн бир чыгымдарды байкап калган болсо, анда ошол дагы 0,5%га кыйып өткөн болсо, ал дагы ошол шайлоонун добуш берүүдөн кийин дагы талапкерди же болбосо саясий партиянын ичиндеги талапкер же саясий партиянын бүтүндөй тизмесин каттоосун жокко чыгаруу боюнча дагы чечимдерди кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн шайлоонун бардык этаптарында ошол шайлоо процессинин катышуучулары катары талапкерлерге, саясий партияларга каралган мыйзамда мындай чаралар бар. Ал чаралар мыйзам ченемдүү колдонулуп, ал ишке ашырылат. Демек, ошол шайлоо үгүт кампаниясын жүргүзүп жаткан талапкерлер болобу, саясий партиялар болобу, алар деген ошол үгүткө жумшала турган каражатын ачык көрсөтүш керек. Сөз түрдө бул бүт шайлоого байланышкан маселелердин бардыгы чыгымдар шайлоо фондунан гана каржыланыш керек. Бир дагы мисалы бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлер өзлөрүнүн шайлоо фонддорун түзүшкөн. Ал эми саясий партия өзүнүн тизмесин бекитип катышып аткан саясий партиянын шайлоо фондун түзгөн. Ушуга кетүүчү мисалы жана биз агитаторлорду айтабыз, ишенимдүү кишилерди айтабыз, байкоочуларды айтабыз. Алардын бардыгы менен эмгек келишим негизинде гана
чыгымдар болуш керек. Андан сырткары бир техникаларды, бир имараттарды ижарага алынган болсо, ижарага алынган техникалык каражаттар, имараттардагы алар келишимдин негизинде шайлоо фондунан каржыланып анан болуш керек. Массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгууларды же болбосо тарата турган бир продукцияларды чыгарып таратса дагы алардын бардыгы шайлоо фондунан гана каржыланып анан таратылыш керек, анан жайылтылыш керек. Эгерде ушундай талаптар аткарылбаган болсо, бул финансылык бузууларга катары кабыл алынат. Кайсы учурда ушул талапкер же партия тапшырган күрөөсүн ала алат? Кайсы учурда ала албай калат? Ошону да түшүнүшсүз. Талапкерлер, эгерде катталган талапкер шайлоодон мындан ары катышуудан баш тартуу жөнүндө арыз менен кайрылса, бул биз шайлоо бюллетенинин формасын, текстин бекиткенге чейин кайрылган болсо, анда саясий партияга дагы, талапкерге дагы шайлоо күрөөсү кайтарылып берилет. Добуш берүүдөн кийин болсо, ал калган убакта, мисалы, бир шайлоо комиссиялары тарабынан четтетилген болсо, же өзү ошол мөөнөттөрдөн өтүп кеткенден кийин баш тартуу жөнүндө арыз менен кайрылса, андай убакта саясий партияга дагы, талапкерге дагы шайлоо күрөөсү кайтарып берилбейт. Добуш берүүдөн кийин ошол шайлоо округунда катышкан шайлоочулардын жалпы катышкан шайлоочулардын 5%дан көбүрөөк добушун алган саясий партияга жана талапкерге шайлоо күрөөсү кайтарып берилет. Абжапар Гапырович, студиябызга келип, кызыктуу жана пайдалуу маек куруп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчү, эскерте кетсем, маек программасынын бул чыгарылышында Боршайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов болду. Алдыда ушул эле чыгарылышта жолугабыз. Аты жөнүм Сайфудин Мурзаев. Биздин каналдан алыстабаңыз.